Жаңы жылдын алдында узакка созулган жаңы жылдык каникулдарда Ички иштер министрлиги коомдук тартипти жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган кошумча чаралардын комплексин ишке ашырууда. Бул күндөрү массалык иш-чаралардын саны көбөйүп, эс алуу жайларда, соода борборлорунда, аянттарда адамдардын агымы көбөйөт. Ошондой эле транспорттук инфраструктурага күч келет. Буга байланыштуу ички иштер органдары 29 декабрдан баштап күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өтүшөт. Hukuk tartibi деген komplekslүү алдын алуу иш-чарасы өткөрүлөт. Анын ичинде арсенал, пиротехника, антирекет, кароосуз калгандар, кайрычы, издөө, тоноочу, ууруу жана өспүрүмдүн жана башка рейдтик иш-чаралар кирет. Hukuk тартибин камсыздоого милициянын башка кызматтардын кызматкерлеринин тартуу менен кайгылуу күзөт кызметтеринин саны көбөйтүлдү. Майрамдык иш-чаралар өткөрүлүүчү жерлерде, шаарлардын борбордук көчөлөрүндө жана жарандар көп чогулган жерлерде коомдук тартипти сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Иштин өзүнчө блогу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого байланышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөшүүдө. Алар тараптан мас абалында транспорт каражаттарын башкарган айдоочуларды, ошондой эле жол кыймылынын эрежелерин одон бузууларды аныктоого багытталган профилактикалык рейдтер өткөрүлүүдө. Укук бузуулардын жана кылмыштардын, анын ичинде үй бүлөлүк зомбулуктун, уурулуктун, алдамчылыктын жана башка мыйзамга каршы аракеттердин алдын алууга өзгөчө көңүл бурулат. Анткени практика көрсөткөндөй, бул кылмыштар майрам күндөрү көбөйөт. Жарандардын келип түшкөн бардык кайрылуулар өзгөчө көзөмөлдүү болуп, мыйзамда белгиленген тартипте каралат. Иштин артыкчылыктуу багыттарынын бири пиротехникалык буюмдарды коопсуз пайдаланууну камсыздоо болуп саналат. Майрамдык мезгилде милиция кызматкерлери өрттү жана жаракат алууну алдын алууга багытталган профилактикалык иш-чараларды өткөрүшөт. Пиротехниканы сатуу жана колдонуу талаптарынын сакталышы көзөмөлдөнөт. Ички иштер министрлиги адамдар көп чогулган жерлерде пиротехникалык буюмдарды колдонууга жол бербестигин эскертет. Ошондой эле жарандарды өрт коопсуздугунун эрежелерин так сактоого чакырат. Ички иштер министрлиги жарандарды коомдук тартипти сактоого, жеке жана мүлктүк коопсуздук маселелерине көңүл бурууга, балдарды кароосуз калтырбоого, милиция кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына түшүнүү менен мамиле жасоого чакырат. Биз жаңы жылдык майрамдар тынч жана коопсуз өтүшү үчүн бардык керектүү чараларды көрүп жатабыз. Укук тартибин камсыздоо жана жарандарды коргоо Ички иштер министрлигинин ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыты болуп саналат.